Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Адаттагыдай эле сиздер менен акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 41 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү тема өзүн өзү тарбиялоодо көңүл бурууга зарыл болгон негизги багыттар жөнүндө кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Биринчи, дене бой тарбиясына өзгөчө көңүл бөлүү. Системалуу чуркоо, машыгуу, такшалуу, сымбаттуулук, шамдагайлык жана башкалар. Экинчи, акыл эс тарбиясы, акыл эмгегинин маданиятын өздөштүрүү, интеллектуалдык өсүү, окуу, түшүнүү, ойлоо жана башкалар. Анын негизги максаты баланын ой чабытын өстүрүү, сезимталдык, зиректик, тапкычтык, анализдеп, салыштырып, айырмалап, окшоштуруп, корутунду чыгара билүүгө үйрөтүү. Үчүнчү, адилеттүүлүккө, ыймандуулукка тарбиялоо. Кийинки төртүнчүсү эстетикалык тарбия, сулуулукка суктануу, аны издеп таап, сактай билүү, көркөм табият, сезим тарбиялоо, сулуулук закону менен жашап, кийинип, эмгектене билүү. Бешинчи, башка адамдар, айлана чөйрө менен туура, оң, жакшы мамиледе боло билүүгө тарбиялоо. Эң негизгиси ымала маданиятын өздөштүрүү зарыл. Алтынчы, эрктүүлүккө тарбиялоо, чыдамкайлык, туруктуулук жана башкалар. Ошондой эле жетинчи, өз ишмердүүлүгүн уюштура билүү. Өз ишмердүүлүгүңөрдү уюштурууда сөзсүз түрдө максат, план, режим менен иштөөңөр керек. Окуп, чымырканып, рационалдуу эмгектене билүү зарыл. Экрандан өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде аткарылуучу иштер жана пландар турат. Агай тапшырма берген пландарды, тапшырмаларды мен катары менен жазып алам дагы, кандайдыр бир күндү коем, ошол күнгө чейин бүткөнгө аракет кылам. Анан бүткөн тапшырмаларды белге коюп кете берсек, өзүбүздүн аткарылуучу иштерди мына ушул сыяктуу кылып жазып алсак, сөзсүз түрдө аны ишке ашырганга оңой жана тез болот. Сегизинчи, өзүн өзү башкара билүү. Тогузунчу, адамгерчилик, гумандуулукка тарбиялоо. Адамды сыйлоо, коргой, сактай, барктай билүү жана жардам көрсөтүүгө даярдык жана башкалар. Онунчу, жан дүйнөсү, рухий байлыгын өстүрүү, кеңейтүү. Онунчу, психологиялык, эмоциялык тарбиялоо. Мында жакшы мүнөз, ачык маанай, шайырлык, токтоолук, сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башкалар. 12-чи, бекем, терең, ар тараптуу өсүп туруучу билим алуу. Урматтуу угармандар, бүгүнкү сабакта сиздер өзүн өзү тарбиялоодо көңүл бурууга зарыл болгон негизги багыттар менен тааныша алдыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, урматтуу окуучулар, максат, милдетке жетүү үчүн эң зарыл болгон мүнөз, сапаттарды өзүңөрдө тарбиялагыла. Ошондой эле жалпы адамзаттык, асыл инсандык сапаттарды билип, өздөштүрүп, калыптандырууңар керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.